Витаминный минеральный комплекс боюнча балдар азыркы ооруп атышат. Оору элек племенной сезонго балач майда түлөп атканда күчү жетпей, слабый учпай атат деп атышат балдар. Бүт баары жогуна ушу керектүү нерселер болот. Но подкислитель сууну тазалап, обезвреживание, да, антисептик окшогон нерсе, сууну тазалайт, чечектерине полный кеселдерди жок кыла турган нерсе мына эко. Бул порошок болот, чемге кошо турган, сууга аралаштырасыңар. Жаң кептер коштуңар, 1-2 күн аралаштырып койгула. Жаң жем алдыңарбы, обязательно кылыш керек. А так по графику кетет. Понедельник, вторник, среда берилет. Но постоянно берсе болот, бир жумада 3-4 күн берип койсоң деле болот. Но жаң келгенде обязательно ушуну кош керек. Ичи өтүп суюк чычып калат, ушул экода иштейт ошого каршы болупчу. Так что обязательно могу эки түр витамин, минерал, иммунитетни конкретный көтөрөт, анча орун тоготпой калат. Азыр чечек деле жукпай калды кептерлергечи. Иммунитетти чёткий кармайды. Значит, куртуна обязательно чүрүш керек. Азыркы малга порошок ичиребиз. Эми жайында күн ысыганда чымын баягындай пироидтер бар канатында, канапаналарга. Муну иштейт и плюс ичинде курттар да түшүрөт. Бул өтө жакшы нерсе муну. Значит, бул витаминно-минеральный комплекс постоянно график боюнча ичирилсе, дарылардан кийин курт түшүрүп, там, допустим, какой-то антибиотик же мисалы вакцина бергенде, андан кийин антистресс ичиребиз. Ушул жакшы. Бул чисто антистресс, ичектердин восстановление кылат, иммунитеттин азмасын турлап коет. Значит, буларды кылгандан кийин обязательно вакцинация балдар. Вакцина кылбасак, кептер багыштын пайдасы жок азыркы заманда. Поэтому обязательно вакцина. Чоң кептерлер инактивированный вакцина кылабыз. Пискундарга 1 айлык возраст, жашы 1 айга чыкканда ласота чөжөн вакцинасын кылабыз. Мурдуна тамчылатып, же 1 граммдан оозуна ичирип, ушундай. Обязательно булардан кийин кайра антистресс ичирип коебуз 2-3 күн. Чөткү болот. Дары парыны мен сунуштабайм силерге. Дарынын өзү кереги жок, негизичи көбү профилактика кылат. Оору электе ичирип коёюн деген ал эң туура эмес нерсе ушул болот. Ушуну бергиле, ушуну колдонгула мына. Бүт ушуну. Вот, в общем, кетекти тазалап тургула. Главное мындай да, кетектин таги курук болуш керек, не обязательно күндүк уборка кылын. Кетектин таги, кептерлердин таги жери курук болуш керек, сквозняк болбош керек, бирок аба кирип туруш керек. Все. Ошондой условияңар болсо, уборканы тез кылыштын деле кереги жок. Но мунуларды обязательно берип туруш керек. Куртуну ар 3 ай 4 айда түшүрүп турасыңар. Витамин постоянно регулярно ичиресиңер. Бул ар бир жумада 2-3 күндөн ичирилсе, мунул 15 күндө 3 күндөн ичирилет. Ушулар мынау жемге постоянно кошсоңор болот, кошпосоңор деле не постоянно, 3-4 күн, 5 күн бир жумада алып койсоңор деле болот. Муну чоңдорго бир жылда бир маал сайылат. Пискундарга 1 айлыкта вакцина кылып, мына ласота менен 3 айдан кийин 3 ай өтүшүнө чейин муну кайра сайып коюш керекпиз. Схемасы ошондой балдар. Так что давай, ийгилик.